Жалпы көршілерге салам, урматтуу көрүүчүбүз. Кезектеги маек буйруса, жалпыңыздарга жагымдуу көрүп, бүгүн чыгармачылык инсан кезектеги коногубуз 30 жылдан ашык өмүрүн искусствого, театрга, ушул азыркы учурда филармонияга эмгегин өтөп келаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Элдияр Желдинбаев агабыз менен маектешебиз. Assalamu alaikum эки. Ден соңуз жакшы. Жакшы. Аман эсенсиз. Жакшы. Азыркы учурда баягы интернет бактарында жүрөт. Чыгармачыл инсандар, чыгармачыл кишилер сиздин сүрөтүңүз менен билеттерди баягы ушундай концерт болот келип көрүп кеткиле деген дагы бир канча жарнамалык негизде чыккан видеолорду, сүрөттөрдү көрүп калып атабыз байке. Анын баардыгына буюрса астында токтололу. Кезек-кезеги менен келели. Көрүүчүлөргө мен Элдияр Желдинбаев ким экенин бир тааныштыргым келип атты ага. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат. Мен өзүм Элдияр Желдинбаев. Эмгек сиңирген артист. 1970 жылы туулгам. Ошо 93-жылы Шепкин атындагы Москвадагы окуу жайды бүткөндөн бери ушу маданият тармагында иштеп келатам. Окууну бүтүп келгенде эле Ысык Көл областында Касымалы Жантөшев атындагы драма театрда иштедик. 2017 жылга чейин. 2017 жылы мына ушул биз турган не деген залкарлар иштеп кеткен, аталарыбыз иштеп кеткен. Ушу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында эл ырчысы эстебес деген топ бар. Фольклор ошо топто иштеп келатам. 8 жыл болду. 2017ден бүгүнкү күнгө чейин. Өзүңүз кесибиңиз боюнча мен кесибим боюнча актёрмун. Театр, кино. Биздин дипломдо жазып турат актер драматического театра и кино деп. Андан тышкары мен өзүм баягы кандай десем азыр айтышат го, хобби деп. Өзүм ырдаганды жакшы көрчүмүн, инструменттерди ойнойм. Анан ошо музыка баягы жанымды койбой койду окшойт да. Анан Кудайдын буйругу менен ушу бул жака келип иштеп калдым. Бул жактан да чакыруулар болду, келип бизге эмгек өтө анан бияка иштейин деп келдим ушу. Иштеп атам. Кантсе дагы баягы өзүм ушул чөйрөдө жүргөн үчүн баягы 2010 жылдан бери сиз жаңы окууну бүтүп, укмуш, амбицияңыз күчтүү болуп турган кезде мен жаңы төрөлгөн экенмин да эке. 93-жылы бүтүп келген болсоңуз, мен 93-жылы төрөлүп турмун да, ошондо. Анан ким ойлоптур? Мисалы, мен сизде инсан менен маектешип калам деп, сизде инсан менен ушинтип пикир алмашып калам деп, бирок мен 2010-жылы театрга келген болсом, сиздин ысымыңызды ошол жылдан баштап угуп келем, билип келем. Театрда ойногон ролдоруңузду, дайыма шайыр жүргөнүңүздү, дайым күлкүнүн ортосунда, шаңдын ортосунда жүргөнүңүздү көпчүлүгү айтышат, көпчүлүгү баса белгилеп айтышат. Анан дагы бир канча баягы интернет бактарынан дагы сиздин аткарууңузда кырларды укканбыз, окуяларды айтып берген, ошолордун баарын көргөнбүз да эке. Дайыма эле шаңда жүргөн киши ошондой кайрымдуулук концерт болуп атат деген бул чын эле мындай катып жеткен да эке. Чын эле мындай күтүүсүз. Эми бул мындай да. Мен өзү баягы бизди баягы орусча айтканда сердечниктер деп коет да, баягы жүрөк оорулуулар депчи. Себеби мен диагнозум 85-жылы эле коюлган. Илгери баягы илгери Союзманды аскерге чакырганда 9-классты бүткөндө приписноого военкоматтан комиссия болот да, медицинский комиссия. Ошол жерден билип калышканда меничи ушу диагнозумдучу баягы жүрөктө бир эме бар депчи. Анан ошондо текшеришип райондук больницада областка жатып, анан аяктан таппай, бияка ал кезде Фрунзе болчу, бияка жиберип, анан ошондо мага диагноз коюшкан. Порок сердца депчи. Жүрөк, порок деген сөз эмне десем, баягы жетишсиз иштейт деген да, мындай. Толук кандуу иштей албайт жүрөк депчи. Анан ошо клапандар эме кылыш керек экен, анан ошондо операция кылабыз дегенде мен бербей койгом да. Анан кийин бирок андан ошондон бери жыл сайын дарыланып, доктурга жатып, эме кылып келдим, дарыланып жүрдүм. Анан врачтар көрүп эле билишет, анан баары бир убакта операция беришиңиз керек болот деген да. Анан ушу 2 жылдан бери текшерилип, аябай катуу эме кылып, кардиохирургтар менен кеңеш алып, эметсем кылыш керек, клапанды алмаштырыш керек деди да. Анан ошон үчүн ошо Москвага барып, Бакулевский деген ушу жүрөк кан тамыр
борбору бар экен, ошол жерден сүйлөшүп консультация алып келдим. Алар алмаштырышыбыз керек экен 2 клапанды деди да. Анан ошого даярданып келиңиз деп, анан баягы кандай десем ошо өздөрүнүн баягы шарттарын коюп, мындайча айтканда бааларын айтып мынча болот деп. Анан макул, мен анда барып даярданып келейин деп келдим. Мына могу марттын 21-inde киргем врачка ошо Москвада. Анан мага мындай анализдердин тизмесин берди, бир 20 чакты анализ. Бүт бардык врачтардан өтүшүм керек экен, бүт анализди тапшырышым керек экен. Ошонун баарын тапшырып, анан тияка жиберген тартып жибер дегенде электрондук эме менен. Анан алар мага айтышат, анан алар алдын ала айтышты, майларда кылабыз операция. Ошо анализдерди жиберсем, анан алар күнүн тактап айтат го, май айында могу числодо кел деп. Анан эми мен бул жерде бул плановый эле операция да, пландалган. Баягы мен Кудай сактасын, баягы приступ болуп жатып калып анан өзүн жоготуп, андай эмес. План канча жылдан бери бул келген, уже ойлонулуп келген, ушу баары жасалчу операция болчу да. Бирок убагы келген экен да, операция бериш керек экенбиз. Анан бул жерде өзүң билесиң, биз маданият кызматкерлери, мен бул жакта мына 8 жылдан бери иштеп атырмын. Анан башкы директорубуз Кыргызбай Арапаевичке кирип, ушундай болуп атат, операцияга беришим керек экен десем, анда биздин жардамыбыз эмне? Маданият кызматкерлери, биздин сахнадан башка, биздин көрүүчүлөр, эл журтубуздан башка байлыгыбыз жок да. Анан ошо бардыгы кеңешип, ошо биз бир концерт уюштуралы, кайрымдуулук концерт кылып, ошо элдер келип, ошол учурда элдер келип бир эс алып, баягы кайрымдуулук концертке бир билет сатып алып, өзүнүн салымын кошкон болот да менин эмеме. Анан ошо концерт көрүп кетсе, анан ошо концерттен түшкөн каражатты сага жардам кылып берели деп, ошондой чечимге келишип, анан ошо 27 апрелде концерт берген атабыз. Бул концертке ушу жалпы филармонияда бүт кесиптештерибиз катышат. Тактап айтсак, бул жерде көптөгөн залкар инсандар иштешет, эл артисттер иштешет, билесиң да. Жалпы жамаат катышат да. Маалымат катарында айтып кетсек болот го, көрүүчүгө, эгерде кимде ким Бишкек шаарында болгон болсо, мына ошол 27 апрель күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда буга чейин күндөп жумалап баягы эл суранып кайра эл ырчысы СТВ-тобунун баягы концертине барабыз, суусап турган элин баягы көрүп жүргөнбүз да буга чейин. Канчалаган күндөп баягы Кыргызстанда кыдырып коюп жүрдүңүздөр го эке. Анан интернет желесинде жүрөт, бул канчалык сапаттуу концерт экенин, канчалык сапаттуу, мыкты, ал жактагы өз кесибин билген кыйындар баягы иштейт экенин, мына ошолордун баардыгы буюрса 27 апрель күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда агабыздын Москвада болчу ошол операциясына жардам иретинде жалпы жамаат биригип ошол концертти уюштурат. Эгерде кимде ким шаарда болгон болсо, анда келип кетсеңиз болот. Билеттер кассада болуш керек, же? Билеттерди эми кассага саттыра элекпиз го, эми баягы тууган туушкандар, достор сатып атышат окшойт. Бул концертти негизинен бул идеяны менин досум, курсташым, мына экс-министр маданият, маалымат, жаштар жана спорт министри Алтынбек Аскарович идея көтөрдү, досум болот Алтынбек. Элдияр мындай кылалы, анда ушундай концерт кылып жардам кылалы деп, экөөбүз ошо Кыргызбай Арапаевичке кирип, ошол кеңеш кылсак кандай болот деп кеңешсек, ошо Кыргызбай Арапаевич да колдоп берди. Ошентип эле макул деп, мынакей өзүңөр билесиңер, биздин Улуттук филармонияда могу залды алыш өтө кыйын да. Ижарага алыш. Ижарага алыш, себеби биякта көп мамлекеттик иш-чаралар өтөт, концерттерди беришет, ар кандай чыгармачылык кечелер өтөт. Ошонун арасынан ушу бир орун таап, биякта 5-6 ай эрте эме кылышат да. Анан мен ушу тез арада болуш үчүн ошонун баарын ушу ыраазычылык билдирем жетекчиликке. Ушу эме таап, убакыт эмесин күнүн таап, мага ушул күндү коюп бергенине ошого токтолуп, анан жалпы кеңешип ошо 27-синде бермей болдук да.
Сонун баягы буга чейин интернет бактарынан деле акыркы эле чыккан маалыматтарды баарыбыз көрөбүз, баарыбыз көрдүк, суктандык, ошол эле учурда таң калдык. Эң жогорку сумма баягы миллион долларлап жумалап баягы мыктылар чыга калып чогултуп атышты го. Канчалаган сбор жабылды да, мисалы канчалаган баягы кичинекей досторубуздун баягы өмүрүн узартканга мындай себепкер болушту да. Анын арасында мынакей агабыздын операциясы бул күтүүсүз эмес, бул пландалган эле. Пландалган иш. Анан бирок ошол концертке келип кетсеңиздер, мына ошол концерт буюрса чоң жардам болот агабызга. Ооба, бул деле мен өзүм да ойлонуп жүргөм, чыгармачылык концертимди берейин депчи, мындай өзүмдүн эл алдына отчетумду берсек. 30 жылдык деп, 30 жылдан деле ашып калды, биздики 33 канча жыл болуп кетти. Анан бирок ушундай болуп калды, анан эми мен баягы мен эмем чыгып эле сүрөтүм чыгып эле анан кайрымдуулук концерт десе баягы элдерге деле баягы кээ бирөөнө түшүнүксүз болуп кетти окшойт. А негизи бул концертте өзүм катышам, баары ырдап. Бул эми баягы элге бир сонун нерсе тартуулайын деп атабыз да. Кудай буюрса менин оюм бар, ошо операция жакшы өтүп, ийгиликтүү өтсө, Кудай буюрса кайра келип элиме кызматымды кыргыз элинин маданиятына, искусствосуна салымымды кошуп эмгектенем деп. Себеби биз өзүм жогоруда айткандай эл бар, эл үчүн, элге кызмат кылабыз, эл бар үчүн. Анан Кудай буюрса мен интернеттен да карап, ошо баягы операция бере турган болгону кызыгып карап көрдүм, кандай болот, операция кандай өтөт, бүткөндөн кийин кандай сезимдер болот, канча айдан кийин өзүмө келем, канча баягы адаптация кандай болот, баарын изилдеп атам. Эмеме караганда баары Кудай буюрса ойдогудай эле келатат, план боюнчачы. Эң башкысы эле бул жерде баягы тигилердин эмеси боюнча бир $10,000 акча керек экен, баягы кассасына төлөшүм керек экен да тияка. Андан тышкары реабилитация, дары, пар, анализ, операциядан кийин ошол жерде да бир айча болот экен. Ошолор менен баягы кичине бир аз тыйын болуп калат экен да, керек болуп. Анан ошон үчүн эле ушул нерсе уюшулуп атат. Себеби мен ойлойм, мен азыр эми чыгармачылыкка эч убакта кеч болбойт да. 90-95 биз окуган Орусиядагы Малый театрынын деле мына 90-95ке чыккан актерлору сахнадан иштешет да. Ансаганда мен да азыр жашмын, 50-55ке эле араң чыктым да. Анан Кудай буюрса дагы элге кызмат кылам го деген ойлорум бар сонун. Ой, оно биз кайра эле күлүп жайнап эле. Мен эмени айтып атам да, баягы мындай эл деген неме да паника кылып атпайбыз, паника айтат. Окуй элдер митип атпайбы, тиги акча чогултуш керек, окуй сүрөтү чыгып турду. Жок, андай деле эмес, мен элден мындай жардам мындай сураган деле жерим жок. Просто бул концерт берип коелу, концерттин түшкөн акчаны сага берели деп мен коллективим көтөргөн, мен досум Алтынбек көтөргөн идея да. Жакшы жөнөлгүп атты. Анан айылдагылар дагы досторум бүт баары ырзышып, мен айттым, баары эле жакшы, андан көрө келип концерт көрүп эс алып кеткиле деп атам да. Мамандыктар келгиле дегенде. Каракол мамандыктар келгиле. 27 апрелде өтүп буюрса. Үстүнө чыгылган табак. Бир канча тойлордо, бир канча жакшылыктарда өзүңүздүн өнөрүңүз менен, өзүңүздүн кызматыңызды кылып жүргөнүңүздү көрүп калабыз, билип калабыз. Анан ошолордун арасынан интернетке дагы жайылып кеткендер, тарап кеткендер болуп эле баягы сиздин тамашалап ырдагандарыңыз дагы бир канча жайылганын көргөнбүз ага. Анан мына ушундай аткарууларды эми күтөбүз беки дайыма элечи. Чөкпөңүз. Ооба, мындай маанайыңызды чөгөрбөңүз. Сиз керексиз ага. Эми ар бир инсан керек, ар бир жаран керек, бирок алардын арасында мынакей Элжар агабыз дагы көлчө айтканда Элжар абабыз дагы буюрса кайра өнөрүңүз тартууласаңыз биз ага күбө болуп эле жүрөр эле ага. Келиңиз ашыгым боюнча сүйлөшөбүз. Руслан Акун агабыздын баягы кезектеги баягы бир фильми чыкты, бул Ашыгым фильми акыркы учурда аябай актуалдуу болуп көрүүчүлөргө эң бир сонун эмоция тартуулаган. 90-жылдарга барып келген фильм болду окшойт. Анан ошондо сиз барсыз беки? Ал жерде мен жана жигиттин кийинки карыган кезин ойноп атпайбызбы? Талайхан Абазов экөөбүз.
Ал жер боксер болот ал жерде. Боксерлордун башы эме болуп калат экен, оорукчан болуп кичине. Ошо боксер болуп анан кийин возрасты баягы келгенде анан башы ооруп анан башында кичине шишик бар деп ошону операция эс керек болот да. Эми баш кайсы, жүрөк кайсы? Анан башсыз да адам жашай албайт, жүрөксүз да адам жашай албайт да. Анан ошондой эле болуп калган, окшошупчу. Анан мен ал жерде съемка болуп атканда дагы эми аны эч кимге айтпайм да. Ичимен ойлонуп, ошо съемкада дагычы. Ушу мен ушундай операцияга ушинтип кирем да мен дагы депчи. Ойлонуп койгом да. Анан кино бүткөндөн кийин дагы ойлодум да, мен да операциям ошондой болуп ийгиликтүү өтүп, ушундай болсо деп ичимен төлгө кылып койгом да. Анан азыр ошол ойдо эле турам, Кудай буйрса. Жакшы, азыр эми баягы медицина өнүктү, заман өзгөрдү дегендей, бардык нерсе өзгөрүп атат, өнүгүп атат. Азыр тиги жактагылар айтат, ой, бир күндө 5-6 операция жасалат экен. Баягы сокур чегин жасагандай эле шакылдатып киргизип эле клапандарды алмаштырып чыгарып беришет экен. Баягы машинелерди алып келип алабыз. Мотор, привозной мотор салып атышпайбы, ошондой. Бат эле. Ошондой кылат. Баягы күрөнгө эмне жетсин ага, жаркылданган эмне жетсин, бирок мен акыркы учурда так күнүн айта албайм, бирок байке азыр Армис Кыдырмыш агабыз менен Альбина Имашева экөөбүз баягы той беришип, анан ошол тойго бизди чакырып, анан ошол жакта отурганыбызда көпчүлүгүн баягы жүрөгүн түшүрдү окшойт да ошол маалыматчы, байке. Сиздин үйүңүздөрдө акыркы болгон баягы жаман кабар, уулуңуздун арты кайрылуу болсун, байке. Жаш бала болчу, анан жалгыз балаңыз болчу. Анан анын баардыгы азыркы учурда бизге катуу эле сокко болгон болуш керек да. Эми ал Кудайдын эми жазган экен. Жалгыз балам дебейм, кыздарым бар. Эркектерден эркек уулум ошо 3 кыздан кийинки уулум эле. Кудайдын ошо берген өмүрү ошончо эле экен, балам ушинтип өтүп кетип. Анан ушундай болуп калдык, жоготууга учурап калдык. Анан мен ойлоп калдым, ошол нерсе дагы жүрөгүмө бир катуу тийдиби деп, ошондон дагы анан доктурга көрүнөйүнчү деп бул жака больницага жатып көрүнсөм, буларды айтышты, сиздики жүрөгүңүз эмнегедир башкача, операция кылыш керек деп. Анан мен бул жактан консультация алдым кардиохирургтардан. Булар да айтышты, операция кылыш керек деп. Анан мен тиги мындан 10 жыл мурун мен эжем өзү операция кылдырган да, ошо меникинде 2 клапан алмаштырган. Ошо Москваданчы. Анан эжем айтып калды, ошо мен операция кылдырган жакада көргөзүп, текшерилип көрбөйсүңбү депчи. Анан мен бул жактагы кардиохирургтардан, бул жактагы врачман уруксат алып, барып көрүнүп келейинсе, мейлиңиз өзүңүз билиңиз, көрүнүп келиңиз деди. Барып тияка көрүнсөм, ушундай кылабыз, операция кылыш керек деди. Анан ошондон улам эле анан уже эметип калдым да. Келип берейин операцияга деп анан. Келип азыр ошо даярдыктарда жүрүп атам, азыр ошо анализ бардык медициналык кароодон өтүп, тырмактын учунан чачтын учуна чейин өтөт экенсиң да бүт. Себеби бардыгы жүрөк менен байланыштуу да. Ошолордун баарын өтүп анан тигил жака электрондук эме менен жөнөтөт экен. Алар анан эме кылышат. Күнүн айтат да, могу күнү келиңиз деп. Азыр ошол бир чет аякка да жүгүрүп атам, анан концертке да даярдыктар жүрүп атат дегендей. Анан мен ойлойм, жанакы жаманчылык боюнча бул нерсе ар бир адамдын башында. Бизде болгон ата-энелер көп экен. Балдарынан айрылып калган, же болбосо бала ата-энесинен айрылган, же балдар бир туугандарынан айрылган. Бул нерсени эч кимге каалабайм. Эл журтубуз баары аман бололу. Бирок айла жок. Ажал келсе, баарыбыздын бара турган жерибиз ошол экен. Ага дагы акыл менен мамиле кылып, акыл эсибиз менен ойлонуп көтөрүп атабыз, эмне кылабыз? Айлабыз гана жок болуп калды. Канча жашта эле болдуңуз? Балам 16да болчу. Анан айла жок, эмне кылабыз? Ай балам, ай балам. Келебаңыз.
юбилейиңиз менен кыздарыңыз менен күлүп чайнап жаркылдаган видеолоруңуздарды баягы интернет бактарынан көрүп калчу элем депчи. Тамашалашып, ай сен күйөөгө кетсең бо деп бир канча видеолорду көрүп. Анан эми эртең эмнелерин эч ким билбейт да. Баягы башка жазган өзүңүз айткандай. Бирок жакшылыкты каалай берели, жакшылыкты чакыра берели. Кудай буйрса. Астында боло турган операцияңыз буюрса ийгиликтүү болсун. Аман эсен барып келиңиз. Кайра келгенде да буюрса, эл журтуна мен жакшы барып келдим деп да бир жар салалы. Мен деле өзүң айткандай дайыма жаркылдап жүрүп эле жүрөм, анан азыр деле кээ бир кесиптештерим көрүп калса, монун жүрөгү ооруйт деп ким айтат мону? деп эле атышпай анан. Мен ойлойм, мен негизи өзүм жашоодогу кредом баягы жашоого мындай дайыма көңүлдүү жашаш керек да, позитивдүү жүрүш керек. Көңүлдүү жүрсөң ошо мен ойлойм ушу 85-жылкы коюлган диагноз менен ушул жашка келгеним ошо мен өзүмдүн характерим дагы ушу көңүлдүү жүргөнүм дагы мындай бир өзүмдүн жашоо образ жардам берди го депчи. Анда ошондо эле чөгүп мен жүрөгүм ооруп турбайбы, мен мындайм десең, адам чөксө чөгө берет да. Ушул нерсе менен эме кылып атам депчи. Анан эми Кудай буйрса операциядан кийин дагы ушундай абалда болуп, көңүлдүү болуп, элиме дагы жана айтпадымбы, дагы Кудай буйрса алдыда ырдачу ырлар, ойночу ролдор көп деп. Дагы керек болсо сөз деле берип кете алам, керек болсо Кудай буйрса иштешебиз. Кыргыздын искусство маданиятына салымыбызды кошобуз. Жеке эле өзүңүз эмес, жеке сиздин баягы юбилейиңиз дагы ошол чыгармачыл юбилей экенин билебиз. Келинчегиңиз дагы мына ошол сиз менен чогуу чет элден бүтүп келген болсо, бул жакта окуп азыркы учурда өзүңүздөрдөй мыктыларды, өзүңүздөрдөй чыгандарды буюрса мынакей театралдык окуу жайда баягы тарбиялап, билим берип өстүрүп келет азыркы учурда. Анан бир канча фильмдер дагы бар. Биз эми сүрөтү менен, видеосу менен тиркеп койсок болот анын бардыгын. Биз ийгилик каалайбыз сага. Рахмат. Келиңиз, коомчулукка бир жыйынтыктоо сөз болсун мага. Урматтуу биздин күйөрмандар десем болот, көрүүчүлөр десем болот. Кудай буйрса 27 апрелде келип концерт көрүп кетиңиздер, эс алып кетиңиздер. Мага берген батаңыздар ошол болот. Мен сиздерге жакшынакай могу жалпы кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын жалпы жамааты менен сиздерге сонун концерт тартуулайлы деп турабыз. Бардыгыңыздарды концертке чакырабыз. 27 апрель кечки саат 18:30. Кечикпейбиз. Билеттерди алдын ала алып коюңуздар. Чындыгында бул концерт анткени суранып атып, кайра кайталап коюп бериңиздерчи деген репертуарында концерт. Ошон үчүн келиңиздер, бир күлүп чайнап, жан дүниеңиздерди толтуруп кетиңиздер. Мына ушул улуттук филармониянын директору, мүдүрү айткандай, көзүңүз жакшы экен байке, сөзүңүз жакшы экен. Жогоруда өзүңүз айткандай, Кыргызбай Арапаевич айтты, ай, көзүң жакшы деп. Анын сырында сөзүңүз да сонун. Сизди ким мынтип кыйналып жүрөт көптөн бери деп ойлойт ага. Баары жакшы. Элге позитив тартылап жүрөбүз. Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушундай бир шаң менен эле, бир сонун күркүм менен эле жыйынтайлы деп турабыз. Анткени агабыздын өзүнүн жашоо турмушу ушул, жүрүм туруму ушул. Мажорный, минорный эмес дегендей. Мажорный аккордто жүрүш керек да. Биз жыйынтайбыз. Кийинки күндөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.